Баягы 2025 жылдын 25 январында Эмгек кодексине урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич кол койду. Ошол боюнча баягы бийик тоолуу аймактар боюнча бүгүн элдерде түшүнүксүз баягы суроолор болуп атат. Ошол боюнча Минсоцтруттун министриби кимге тиешелүү болсо ошол баягы түшүндүрмө берип, бүгүнкү күн тартибине киргизип берсеңиздер. Ошол боюнча баягы Эмгек кодексине 1800, 2000 деген сөздөр элдерге жетип, кичине туура эмес түшүнүктөр болуп атат. Ошол боюнча суранат элем, бүгүнкү күн тартибине киргизип, жооптулар келип жооп берип, элдерге түшүндүрмө берип койсун да. Анан урматтуу депутаттар, мен ошол бийик тоолуу аймактар боюнча биз суранып баягы 1800 деп киргиздик эле. Бүгүнкү күнү ошол президентибизге 2000 деп барып калыптыр да. Ошону кандай болуп барып калды, эмне болуп барып калды, урматтуу төрага сизден сураныч. Ошол аппарат баягы СОС тармактын аппаратындагы иштегендер ошону сунуштап жеткириптир да. Кандай эмнеге андай болуп барды, ошону бир өзүңүз тактап териштирүү жүргүзүп койсоңуздар. Анан урматтуу Алмаз Акмжанович, эми биз бүгүнкү күнү ошол өкмөт менен биргеликте ушул урматтуу депутаттарыбыздын бардыгы колдоп, коштоп, ар бир мыйзамыңыздарды экинчи, үчүнчү окуудан деп шашып келесиздер. Биз колдоп, ошол тезирээк өткөрүп, мамлекетибиздин алдыга жылышына, өнүгүүсүнө, өсүшүнө деп салымыбызды кошолу деп аракет кылып атабыз. Мындай туура эмес мыйзамдарды урматтуу президентибизге жеткирсеңиздер, ушундай сураныштарыңыздарды кылып, мындан кийин ал сураныштарыңыздарды бизге айтпай койсоңуздар да болот. Даже алып келбеңиздер. Мен мындан кийин ошондой шашылыш мыйзамдарыбыз бар деп алып келсеңиздер кол койбойм. Бүгүнкү ошол Эмгек кодекси боюнча өзгөртүүлөрдү киргизгенде ошол бийик тоолуу аймактагыларды кандай эмне болду, дагы бир жолу айтам, келип бүгүнкү күн тартибине киргизип түшүндүрүп берип койсун урматтуу төрага. Рахмат сиздерге.